Кутман күн урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ушул Украина менен Орусия бири-бири менен улак тартыш ойноп жатышат. Улак тартышты ракеталар менен жасап атышат, дрондор менен жасап атышат. Ушул улак тартыш тамаша эмес, албетте кишилер өлүп атат, адамдар жарадар болуп атат кадимкидей. Жана акыркы күндөрү ушундай кандайдыр бир руханий нерселерге да кол салып болуп атат. Орусия мисалы үчүн ошол Киев Печор лаврасына сокту. Киев болсо Москва нефть кайра иштетүүчү заводуна сокту. Электросталдагы Wildberries компаниянын складына сокту. Запорожьеге сокту. Ушуну бири-бири менен согуп эле атышат да. 14-июндан баштап 17-июнга чейин ушундай соккулар болду. 72 сааттык өз ара соккулар токтобой ушундай уланып атты да. Биринчи ошол 15-июнда Лавр, Киево-Печорская лавра деп аталган чиркөөгө Орусиянын ракеталары тийди, дрондору. Анын массалык соккусу болду, аябай ошол массалык соккуда бир нече ушундай БПЛА колдонулду, ракета 600дөн ашык БПЛА, ошол 10дон ашык ракета колдонулду деп айтылып жатат да. Ошол эле 16-июнда Украина өч катары ушу БПЛАлары Лютый деген сериясындагы Орусиянын аймагындагы ар кайсы нерселер буталарга сокку урду. Москванын НПЗсине мисалы үчүн сокку болду да. Москванын НПЗси бул бир топ чоң НПЗ. 16-июнда болсо ошол андан көп өтпөй эле дагы бир ошол дрон Wildberries складына, кампасына урду. Wildberries'те ошондо терминалга урушуптур. Ал терминалда кээ бир биздин кыргыз мамлекетибиздеги ишкерлер Wildberries аркылуу саткан тигүүчүлөрдүн же болбосо алып сатуучулардын товарлары дагы жапа чекти деп айтылып жатат да. Бүгүнкү күнү ушу Wildberries ошону карап, кайра санап атат, эмне болуп жатканын текшерип атат жана башка ушул нерселерди. Анан албетте Запорожьеге дагы соккулар болду. Анан соккулар алмашуу 17-синде да уланды. Украинага түнкү чабуулдун масштабы ошо Орусияныкын карасак 70тен ашык ошол ракета, 10 баллистика, калган түрдөгү ракеталардын 60тан ашык болду. 611 дрон, ар кандай типтеги, анын ичинде дагы ушундай алдоочу дрондор болду. 632 аба бутасы атып түшүрүлгөн деп Украинанын өкмөтү, куралдуу күчтөр айтып жатышат. 11 эл аралык массалык маалымат каражаттары билдиргендей, ошол каза болгондой 11дей киши болду да. Ошо 11ден да ашып жатат, бүгүнкү такталып жатат. Анткени оор абалдагы жарадарлар да болгон деп айтышат да. Анан баалар албетте карасак ушундай Украина бийлигине жана эл аралык ошол массалык маалымат каражаттарынын маалыматтарына негизделген. Анан албетте Орусия бүт аскердик буталарга соктук деп айтып жатат. Орусиялык каналдарда мисалы үчүн ошол сындыктарда имараттардын мына бүлдүрүлгөн күйгөн нерселердин арасында ошол БПЛАлардын сындыктарын, канаттарын көрсөтүп жатышат да орусиялыктар. Аны Украина бийлиги ооба ошондой деген жок, тастыктаган жок. Кээ бир учурларда ошо тастыктады, ошо согуштук аскердик объект болушу мүмкүн деп. Башка мисалы үчүн Киев Печор лаврасында андай албетте өндүрүш жок болчу да. Анын баары айтып атышат, бул деген Орусия чын эле согушту токтотконго окшойт. Анан негизи ошол Киев Печор лаврасы бул согуш ушул Киев үчүн болгон да, Украина үчүн болгон. Бул согуштун мааниси логикалык эмес. Бир четинен экономикалык, анткени 2-3 триллион доллар тапмак Орусия Украинаны басып алса. Бир четинен бул таза руханий согуш да, анткени Орусия өзүнүн түпкү жерин Киевти көрөт да, Киев Русь деп. Ошол жерден Киев Печор лаврада мисалы үчүн Москвөнү негиздеген Юрий Долгорукинин сөөгү жатат да. Ошо бүт нерселер эгерде Украинаны басып алса Орусия, анда өзүнүн тарыхын өзүнө алып келмек. Биз кимбиз, биз кайдан чыкканбыз, анан каяка барабыз деген суроого жооп бермек да Орусиянын ушу президенти жана бийликте элитасы. Анан ушул руханий максат аткарылбагандан кийин анда эмесе ошол Киев Печор лаврасы жок болсун, согобу деген ушундай чечим кылган окшойт. Бирок Орусиянын расмий каналдары айтып атышат, кокусунан тийип кетти, анан кийинчерээк айта башташты, бул украиндиктер өзүлөрү сокту дейт, өзүнүн ушул Киев Печор лавраны бизден баягы ПВОну иштетмиш болуп, алар өзүлөрү күнөөлүү деп айта башташты да. Анан ким билет, эми бул согушта эң чоң курмандык бул бизбиз, силер көрүүчүлөрүм, анткени маалыматтык да согуш болуп атат да, биздин баягы пикирибиз үчүн.
Анан ошол пикирди алмаштырганга эки тарап тең аябай чоң катуу мындай иш аракеттер жасап жатат. Маданий объект сокку зонасында бул деген чатырдын чоң бөлүгү күйүп кеткен. Албетте Киев Печор лаврасынын купалдары урап кеткен, бирок бүт баары талкаланган жок. Ошо бир кездерде Германия толугу менен талкалаган. Ошол кезде мындай ансамбль курулган эмес болчу. Бул ансамбль кийин Советтер Союзу кезинде курулган, калыбына келтирилген. Кошумча дагы имараттар курулган да. Анан ошол имараттарга албетте кичинекей эле мындай бөлүгүн жок кылды ракета дрондор. 80% чатырын жок кылды. Бирок 17 объект ичинде жабыркады. Анан сырткары бул деген мындай Киев Печор лавраны карасак мындай 30-40% жаракат болду деп айтсак болот да. Калыбына келтирүү баасын ушу Украина тарабы баалап атат. 500 миллион гривнадан жогору дейт. Ремонт 2 жылга чейин созулушу мүмкүн дейт. Анан албетте Орусияга карама каршы Украина айтып атат, жок бул атайын согулган дейт да, ошол бута. Ошондой окшойт деп айтып жатышат. Эми силер да комментарийден ой пикирлериңерди бөлүшкүлө. Ал эми Орусия Украинанын руханий жанакындай объекттерге согуп атса, башка дагы инфраструктурага кошо. Украина Орусияга материалдык мындай буталарга согуп атат деп эсептесек болобу? Ушинтип бааласак болобу? Анткени 53% булактар боюнча жабыркаган установка ошол камсыздаган кубаттуулукту мындай 53% кубаттуулугун камсыздап жаткан да ошол НПЗде установкага согушту. Бул деген 11,6 миллион тонна чыгармак ушундай. Өрт болгондон кийин ошол установкасы ремонт болуш керек. Ал ремонту дагы 2 айдан 6 айга чейин алат деп айтты. Анан Собянин айтты, ошол соккулар болуп атканда 60тан ашык дронду Москвөнүн ПВОсу сокту деп ушундай маалымат берди. Анан НПЗ аймагында объектилер жабыркаганды ырастады, көзгөчө кызматтар өрт өчүргөнүн билдирди. Анан аэропортту жана объекттер айланасында чектөөлөргө киргизди. Сокку Украин БПЛарынын радиусун кеңейтишин көрсөттү да. Эми Москвага ар кайсы точкасына сого берет экен украинцтер. Эркин аяктан такыр токтотуш мүмкүн эмес экен да. Электросталь дагы ошо кичине токтоло өтсөк, Wildberries'тин ошо складына тийге, анан албетте ошол комплекс, сортировочный комплекс складтар бар болчу. Аякта Кыргыздын дагы товарлары бар болчу дейт. Кыргыз жарандарынын 6 адам жабыркады дейт. Анан албетте бул жерден эмне кандай болот? Ошол терминалы тийген расмий ошол БПЛ Wildberries сөзү тастыктайлык, айтайлык, унчуккан жок муну азыркы видеону жазып атканча. Кыргызстандык товарлар жабыркаганда боюнча такталган маселе ошол маалымат айткан жок. Анан чаттарда 7-8 блокко тийди деп айтып жатышат ошо ишкерлер, ошол Москвада иштеп жүргөндөр. Анан чатыр тууралуу версияларда айтылды, бирок булар эч бир тактала элек, анан бирдүүлөр деңгээлинде жана расмий маалымат жок. Wildberries айта электе эмне болгонун. Анан албетте Запорожьеде дагы 16-17 караган Киев Independent аркылуу ушундай маалымат келтирилди. Түнкү шаарга Россиялык дрондор менен 5 сокку урулганы айтылды. Облустук бийлик жана полиция бир адам каза болуп, 7 адам жарадар болду. Турак жайларга жана жарандык объекттерге, анын ичинде Запорожье улуттук университетинин бир бөлүгүнө жабыркады деп айтып жатышат. Полтавская станицасынын нефтебазасына БПЛА сыныктары кулагандан кийин өрт чыккан дейт. Жабыркагандар айтылган жок дейт, бирок жергиликтүү оперативдик штаб 32 куткаруучу жана 7 техника тартылганын жазды да, ошо өрттү өчүрүүгө жана башка ушундай калыбына келтирүү үчүн. Анан Кыргызстанда ВБ селлерлер үчүн, Wildberries селлерлер үчүн ушу мааниси эмне болот? Азыркы мисалы үчүн эгер силер ошол жерден электростальга жиберген болсоңуздар, мен билем Кыргызстандын көптөрү ошол электростальга даана так жеткиришет товарларын Москвага. Ал капасында калдыктар, өзгөрүүлөр, эсептер карап чыгыш керек. Жоготуу жабыркоо статустарын караш керек, эмне болуптур, кандай болуптур. Анан ошол финансы, отчеттор деген Wildberries кабинетинде компенсациялар, билдирүүлөр бөлүмүн окуш керек азыр. Анан мындай маселе чыгып калган артикулдар боюнча дагы караш керек. Мурунку кийинки скриншотторду кабыл алуу, актыларды колдоо кызматына кайрылууларды алыш керек. Анткени тарыхта ушундай болгон. Мисалы үчүн Озон
бүт жоопкерчилигин кол жууду да. Эгерде дрон тийсе дейт озон складына эч кандай баягы компенсация төлөбөйбүз, эчтеке кылбайбыз. Кээ бир учурда эчтеке дебей эле, эчтеке айтпай эле кардарга жаап салып атат да кабинеттерди же кандайдыр ушундай нерселер жасап атат да. Өзгөртүп салып атат маалыматты. Ошон үчүн Wildberries антпайбы антпайбы, кээ бир учурда антет деп айткандар да бар да. Анан компенсация адаттаганда жүрөт. Алгач кампада инвентаризация жүрүп, анан расмий билдирүү берет Wildberries албетте. Андан кийин баланска бул чагылдырылат. Анан мөөнөттүү ЧПнын масштабына жараша болот. Мисалы үчүн электросталь боюнча бул сводка даярдалган учурда массалык компенсация жарыяланган эмес. Азырынча бул окуя бүтүндөй склад күйүп кеткендей эмес. Ошол кичине эле локалдуу бир жерден ушундай жаракат келгендей көрсөтүп жатышат. Анан селлерлер үчүн негизги кадам өз калдыгын тактоо жана ушул билдирүүлөргө чаттагы таянбай эле расмий маалыматты күтүү да. Анан албетте Wildberries менен түзмө түз ушундай катташуу служба поддержки менен ушундай маселе турат. Негизги жыйынтык азыр Орусия менен Украина массалык аралаш чабуулдарды күчөтүп жатат. Фронтто аскерлер алдыга жылбай калды, жай жылат аябай. Орусиянын дагы ошо мобилизациялык резерви түгөнгөн окшойт. Баягы мындай частичная мобилизация деп коет, бөлүктүк мобилизация резерви түгөндү. Украинаныкы ансыз деле мурун эле түгөнгөн мобилизация резерви. Анан азыр ушул Украина менен Орусия таза дрондор менен соккуга өтүп жатышат. Жана ошо шаарлар согушу дегенди баштап атышат. Бир кездерде Ирак менен Иран согушканда 8 жыл, аларда да шаарлар согушу деген болгон. Ошол жерде анан Саддам Хусейн борбору, анан ошол Ирандын Тегеран менен ошол борборлары атышып ракеталар менен, скаттар менен ушундай согуш кылышкан да. Бирок ал нерсе эч кандай жыйынтыкка алып келген эмес албетте. Бул да жолу ушундай болушу мүмкүн. Бирок кимдики канча көбүрөөк дрон болсо, ошол утар да бул согуштан. Бирок психологиялык жактан аябай катуу мээге тебет. Инфраструктура, энергетикага да жаман жабыркоо алып келет да бул нерсе. Энергетика, логистикага соккулар кеңейип жатат. Жакын күндөгү негизги суроолор курмандыктар саны гана эмес, бул экономикалык зыяндын тереңдиги, ошол руханий борборду Лавра, Киевско-Печорский Лавраны калыбына келтирүү да. Анан НПЗлердин Орусияга токтошу, бизге бензин жеткирүү Кыргыз мамлекетине. Анан кайра ишке кириши, складдардын компенсациялар статусу, ушу бүт ошо азыркы бүгүнкү күнү ушул суроолор да. Анан албетте көп спекуляция деле бар, ошол спекуляцияларга көңүл бурбаш керек. Ошондой турганда силерде кандай пикирлер, ойлоруңар бар? Бизге жазгыла мага ушу комментарийлерден. Сиздер менен Искендер Шашиев болду, саясаттануучу, серепчи, экономист жана бизнес пландоо боюнча адис. Бизнес план же ТО керек болсо бизге жазыңыздар, видео астында WhatsApp бар. Биз деген сиздерге жакшы документтер жазып беребиз, бизнес план же техника экономикалык негиздемелерди. Ал нерселер инвесторго керек, банктарга керек. Кээ бир учурларда жакынкы арада ошол долбоорлор жазып атканыбызда жер тилкелерди мамлекеттен алууга да керек экен да. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.